Жол белгилери бул автоунаа кыймылын иретке келтирүү. Ошондой эле айдоочу менен жөө жүргүнчүгө жолдо жүрүү эрежелери боюнча маалымат берүү максатында жол боюна коюлган атайын тактайчалар. Алар жалпысынан 7 топко бөлүнөт. Эскертүүчү, артыкчылыгы бар белгилер, тыюу салуучу, маалыматтык көрсөткүч белгилер, милдеттендирилүүчү, кызмат көрсөтүүчү жана кошумча маалымат берүүчү белгилер. Жөө адамдар үчүн пешеходный переход, светофор. Светофорда дагы өзү кызыл жанганда пешеходдор токтош керек, жашыл жанганда өтүш керек. Калган знактар, калган белгилер баардык айдоочуларга тиешелүү. Өзү сыйлаган водитель жол эрежелерин да бузбайт, жол эрежелерин дайыма сактап жүрөт. Ошолорго көбүнчө айтат элем. Анан азыр акыркы маалда аялдар, кыздарыбыз, эжелерибиз көп окуп атат, права көп. Ошолорго өтө ответственный аял кишилер. Мен айтат элем аял кишилерге. Аял кишилерди шаарда жүргөндө кичине сыйлап. Ал эми алардын бир канчасына токтоло кетсек, эскертүүчү белги айдоочуга алдынан чыгуучу кооптуу жагдайлар тууралуу кабар берет. Айланасы кызыл сызык менен сызылган 3 бурчтуу формада кездешет. Тыюу салуучу белгилер жолдогу унаа кыймылына тиешелүү чектөө болуп саналат. Формасы тегерек, ак фондо жана ичиндеги белгинин түсү кара болот. Шаарыбызда өтө көп өзү кездешүүчү знактарыбыздын бири бул негизги жолдор. Пересечение с автобусом. Экинчи дорожада кичинекей жол менен кесилишүү деген знактар көп. Жол бер, уступите дорогу деген знактар көп кездешет. Анан сигнал светофор көп кездешет. Алда келетканды кой бер деген знак да. Кийинкиси алда келетканга караганда сенин артыкчылыгың бар деп. Аталган белгилер жол кыймылын жөнгө салып, ар кандай коркунучтар жана жагдайлар тууралуу айдоочуга кабар берет. Ар бир айдоочу бул эрежелерди билгенге милдеттүү. Анткени акыркы мезгилдерде жол эрежесин бузуулар жана жол кырсыктары аны билбегендиктин натыйжасында келип чыгууда дейт адистер. Эми азыркы мезгилде көрүп атасыздар, ушу кээ бир белгилерге ушу айдоочулар тарабынан баягы көңүл бурбастан, көңүл коштук кылган учурлар катталып атат. Бул учурларда биз жол кайгылуу кызмат тарабынан иш мерчемдер түзүлүп, аларга протоколдор түзүлүп, тиешелүү чаралар көрүлөт. 235 берененин 1-бөлүгү боюнча мына токтоп турууга мүмкүн эмес деген боюнча 1000 сом мөлчөрүндө штраф салынат. Куу өтүүгө дагы. Бул белгилер мына кең көчөлөрдөгү баягы тиешелүү жерлерге, кайсы жерге белгилер керек болсо, ошол жерлерге коюлат. Жол белгилерине жалаң эле айдоочулар эмес, жөө жүргүнчүлөр да көңүл бурууга тийиш. Ошондо гана шаарда жаралган тыгындарды болтурбай, ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алууга болот. Шаар жергесинде жүргөндө жөө жүргүнчүлөр атайын жөө адам өтүүчү белгилерден же жол чырактан өтүү керек болот. Эгерде айдоочу же жөө жүргүнчүлөр жол эрежесин сактабаса, анда сөзсүз түрдө адамдын өмүрүнө коркунуч жаралышы дагы ыктымал. Андыктан жол эрежелерин сактоо, жол белгилерине көңүл буруу бул адамдын өмүрүнүн сактыгы десек дагы жаңылышпайбыз. Айдан Азиядин кызы, Эмилбек Каныбеков, Таң нуру программасы үчүн.